рахмат. Саламатсыздар. Айтыңызчы, Бактияр мырза, мен да мурунда айтып элем, жана бизде бул берде жана Жалал Абад, Нарын, Чүй деп атпайсыздарбы? Айыл категория котормой боюнчачы. Бул Чүй областына караштуу Суусамырда мен айтып элем, толук жооп албай жүрөм. Бизде жанакы Париж деп койдук го. Ошол бир айыл болуп калды да өзүнчө. Бирок ошо айылдык статус алалы, кайта бир аймакка кирмейди. Бирөө биздики мындай болуп атпайбы? Панфиловский районго жолдун үстү карап калган, баягы жайылга карап калган да. Ошону кантип чечебиз? Кандай кылсак болот? Урматтуу Көзөк Жашбекович, ал боюнча мына сиз менен сүйлөшкөндөн кийин мен өзүм айыл өкмөтүнүн башчысын чакырдым. Ал жердеги бүт схемаларын карап көрдүк. Бирок сиз айткандай, жолдун бир жагы бир район, экинчи жагы бир район болуп атат да. Ошон үчүн айыл өкмөтүнүн башчысы дагы мага ушу сунушту берди. Бүгүнкү күндө ал маселе, анан ал жерде баягы прописка маселеси дагы бар экен. Бүт баягы жердеги магазин, техобслуживание, тамак, кафе, анан ошол багытта айыл өкмөттүн эмеси башчысы дагы өзү айтты. Бүгүнкү маселе буну койбой эле койсок, анан кийинирээк карасак деген ошо. Муну эми сортировать этип, магазин кылып оформить этип, кафеде оформить этип, анан бул аймактык кылсак болот да. Анткени ал Суусамыр айыл өкмөтүнө рукой подать. Туура, ушу айыл өкмөт келгенде баягы буну дагы биз ойлодук эле, балким баягы АТРдин эмесинде бир карасак. Азыр эми жолдун бир жагы баягы орусча айтканда баня с одной стороны, раздевалка с другой стороны болуп калып атат да. Ошон үчүн баягы бир кылып туруп анан мыйзам менен алып келсек, бирок аны АТРдин эмесинде кылсак дегенбиз да. Ушуну бир көңүл бөлүп жүрсөңүз өзүңүз. Себеби дегенде бул көп маселе болуп келатат. Чоң рахмат.